Амансыздарбы мекендештер, жердештер, бир туугандар. Сиздер менен жүз көрүшүп турганыма өтө ыраазымын. Көп эфирлерим көп чыкпай калганына байланыштуу сиздерден кечирим сурайм алдын ала. Себеби бир аз ден соолугум дагы, бир аз тамагым ооруп дагы чыга албай калдым эфирге. Анан бизнес нөлдөн баштоо боюнча да тренингтерибиз башталып кетти. Аларга дагы сабак менен бир аз алек болуп, сиздер менен эфирге чыга албай калдым. Анда эмесе эфирибизди баштайлы. Келиңиздер, анда сиздерге бүгүн дагы бизнес нөлдөн баштоо тууралуу бир аз маалымат берип кетсем. Сөзүбүздүн башында орозо кармап жаткан өзүбүздүн мусулман мекендештер, орозоңуздар кабыл болсун. Кечээ Кудайдын улуу кадыр түн күн болду. Кадыр түндө ушу дуба кылып, кимдер кадыр түн тосуп Кудайдан суранган дубаларыңыздарды Кудайым кабыл кылсын дейм. Анда эмесе ушу бизнес нөлдөн тууралуу да бир аз айтып кетейин сиздерге, маалымат берип. Бизнес нөлдөн баштоо тууралуу бул Кыргызстанда дагы өзүбүздүн Мыктыбек Арстанбек, андан башка дагы көптөгөн тренингдер болуп келет, көптөгөн ушул коучтар тренинг жүргүзүп келип атат. Ал эми Кыргызстандын программасы менен, себеби Кыргызстанда Лалафо бар, анан Инстаграм, ушул ТикТок, ушул интернет блогтар аркылуу кандай кылып нөлдөн бизнес баштаса болот. Анан өзүбүздүн алектерибиз, бул алектерибиз эмне? Бул хоббилерибизди өркүндөтүп, өстүрүп, ошол хоббилерибизди эле ишке ашырып, эң жакшы ийгиликтерге жетишсек болот. Ушул тууралуу сабактарды, аябай жакшы сабактар өтүп келип атышат. Бирок сабактарына катыша элекмин. Кудай буйрса катышам деген ниеттерим бар. Бирок мен бизнес нөлдөн баштоо, мен Москвада көп жылдан бери Москвада болгонума байланыштуу, мен Москвадагы мекендештерге бизнес нөлдөн баштоону үйрөткүм келет. Себеби 28 окуучунун бир-эки тренингдерим болду. Ошолордун арасынан ушул 1-2-3 адам гана аябай кызыгуусу артып, ошол адамдар ушул бизнести баштап аркага чегинбей жакшы аракет кылып келатат. Калгандарыбыз дагы деле аракет кылбай, максаттарыбызды таппай жүрөбүз. Ошон үчүн мекендештер, сиздерге алдын ала кайрылгым келет. Ушул бизнес нөлдөн баштайм деп аракет кылып, аябай даяр болгонуңуздарда ушул менин тренингиме катышсаңыздар деген оюм бар. Себеби мен сиздерге жөн гана кандай кылып нөлдөн баштап эмне кылса болот, ушул тууралуу жолдорду көрсөтүп, анан мотивация гана берип келем. Себеби сиздердин ойлогон бизнесиңиздерди мен алып барбайм эч качан. Ал бизнести өзүңүздөр алып барасыздар. Ошону эң жакшы туура түшүнүп алып, анан ушул бизнеске жазылсаңыздар деп сиздерден суранып кетмекмин. Анан мындай эле кара сөзүм менен айтып берейинби? Бизнес бул А точка, биз старт алган точка да, биз баштайбыз. Биз эмненен, бизнести кандай тигүүчүлүктөн баштайбызбы, өнөрүбүз барбы, сүрөткө тартып ошону сатып баштайбызбы, же үйдө жөн жаткан буюмдарды сатып баштайбыз, бул биздин А точкабыз, Анан биз өзүбүзгө максат коебуз да, миллион доходко чыгам же миллиард доходко чыгам же аябай андан дагы өсүп өнөм деген максаттарыбыз. Ошол максаттарды коебуз, ал точкабызды Б точкабыз дейбиз. Ошондо жөн гана сиздерге айтайын, бул агып жаткан чоң дарыя болсо, ошол дарыянын берки жагында мен турсам, ошол турган точкам А точка деп эсептейли. Дарыянын аркы бетине сүзүп өтүшүм керек, себеби ал жерде менин Б точкам. Себеби дарыядан сүзүп өтсөм, ошол жерден мен тилеген максатым ишке ашырам деп ойлосок, бул акча менен баштоо бизнесте, акча менен баштаганда эле сонун, себеби акча менен баштоо бул мындай түшүндүрөйүн. Дарыядан сиздер ушу көпүрө куруп, тез экинчи целге жетиш үчүн көпүрө куруп туруп, ошол көпүрө менен өтүп кетиш үчүн ошол көпүрө биздин акчабыз, бар акчабыз. А биз ошол эле дарыядан сүзүп өтөбүзбү, же кайык жасап өтөбүзбү, же жыгачтардан сал жасап ошол менен сүзүп өтөбүзбү, ошол биздин аракетибиз. Бул акчасы жок деле өзүбүздүн кылган аракетибиз менен Б точка целибизге жетсек болот деген эле сөз да. Ошон үчүн бизнес баштаганда, эгер капиталыңыздар, капитал деген эмне? Бул бир аз ушул бизнести баштай турган, чогултуп жүргөн акчаңыздар болсо, андан да сонун. Эгер акчаңыздар жок, жөн гана ушу хобби катары өзүмдүн основной ишим бар, жумушум бар, бирок ошого параллельно бизнес баштайм десеңиздер, ушу нөлдөн баштасаңыздар болот. Бул нөлдөн баштоо деген эмне? Ушул үйдөгү бекер жаткан буюмдар, аякка көтсөк аякка ташылып, бияка көтсөк бияка ташылып колдонулбай эле жүргөн буюмдарды
ошоларды Москвадагы бекер эле сайттар бар. Авито, Юла, вот Одноклассниктер, ТикТок, Инстаграм. Ушул баракчаларга жүктөп, кандай кылып жүктөштү дагы сиздерге үйрөтөм. Ошолорго жүктөп, аракет кылып сатып, ошолорду акчага айландырып, анан ошол болгон акчага, ошол сатылгандан түшкөн акчага Алиэкспресстен товар заказ кылып, же бизде Москвада Люблино анан Садовод деген эң жакшы оптовый рыноктарыбыз бар, аябай жакшы. Ошол рыноктардан барып товар алып, ошол товарды кайра эле ошо Авито, Юла аркылуу сатып, эгер капиталыңыздар бар болсо, баштайм десеңиздер, эң сонун шанс бул азыркы мезгилде өзүбүздүн жердештерге аябай чоң сонун шанс. Бир эле Авито, Юла жана интернет булактарынан сырткары маркетплейсте сатсаңыздар дагы эң сонун. Себеби мен мурдагы видеолорумда да айтып кеткенмин, азыр да бир аз кайталап кетейин. 2 жыл мурун нөлдөн бизнес баштап, өзүмдүн квартирамда эле товарларды ошол жерге коюп, нөлдөн үйдөгү эле керексиз эле буюмдарды сатып, ошондон акча чыгарып, Алиэкспресстен товар заказ кылып, ошону Авито менен Юла, Инстаграм, Одноклассниктерге киргизип, үйдөн чыкпай эле ушу кичинекей балам менен отуруп, ошол бизнести өркүндөтүп, өрчүтүп, аркага эч качан кайткан эмесмин. Себеби кичинекей балам менен ушу жүгүрүп, аракет кылып, канчалык аракет кылсаң ошончолук берекет болот. 1 жыл квартирада соода кылганмын. Андан кийин 1 жылдан кийин анан дүкөн алып чыгып, товарларымы дүкөнгө азыркы мезгилде дүкөндө сатып келем. Ошондо 2021 жылы ушул маркетплейс менен иштеши баштадым тыгыз. Маркетплейс менен иштешкенден кийин менин ошо маркетплейске качан ушул маркетплейс менен иштеш баштаганда, былтыр 2021 жылдын ушу октябрь, ноябрь, декабрь айларында ушу миллион доходко чыгып, ошол азыркы кезде ушу миллион доходдон ылдый түшпөй жогорку деңгээлдеги соода кылып келаткан айыммын. Ошон үчүн сиздерге ушундай жолдор менен бизнеспи нөлдөн баштап, азыр мисалы үчүн капитал жок, нөлдөн баштап маркетплейске кирбестен кайсы сайттарда кандай кылып сатсак болот. Мисалы үчүн ушул Мыктыбек Арстанбековдун ишкерлик академиясында деле Кыргызстандын Лалафосунда, ТикТокко, Инстаграмга кантип товар жүктөсөк болот, анан кандай кылып таргеттерди жөнөтөбүз, элдерге кандай кылып реклама кылабыз, кандай кылып өзүбүздүн хоббилерибизди, алектерибизди ишке ашырабыз, ошол тууралуу сабак бергендей эле сиздерге ушу Москвада ушу нөлдөн баштагысы келген өзүбүздүн жердештерге кандай кылып бизнес нөлдөн баштаса болот, ошол тууралуу өзүнчө бөлөк тренинг кылам. Анан жок, уже биздин уже действующий азыркы убакта кылып жаткан бизнесибиз бар. Бизнес болбосо деле бизнес баштаган капиталым бар. Анан биз ушул маркетплейс боюнча сабак алабыз дегендерге маркетплейс боюнча өзүнчө тренингтерди кудай кааласа алып барабыз. Маркетплейс тууралуу дагы бир аз маалымат берип кетейин. Бул маркетплейс деген азыркы учурда Россиядагы эң сонун мүмкүнчүлүк. Бул маркетплейс, буга кимдер кирет? Валберес кирет, Озон кирет, Яндекс.Маркет кирет, Сбермаркет, Алиэкспресс. Анан азыр Амазона деген да чыгыптыр, бирок Амазонго мен кире элекмин. Ушул сайттар аябай жакшы сатылат. Анан алдын ала да айтайын, эң жакшысы, ушулардын ичинде эң жакшы соода кылган Валберес болуп эсептелет. Валберестен кийин азыр Валберес менен ушу тыгыз бирине ат салдырбай келаткан ушул Яндекс.Маркет аябай жакшы кетип атат. Озон дагы жакшы аябай, Сбермаркет дагы жакшы. Алиэкспресс бир аз кичине ушу санкциянын эместейдиби, кандайдыр бир себептер менен бир аз аркада калып турат Алиэкспресс. Өзүбүздүн кыргыздардын жарандарына, өзүбүздүн кыргыздардын жердештерибизге, ушу Москвадагы российский паспорты, гражданствосы жокторго маркетплейс ичинен ушул Валберес эң сонун шанс болуп турат. Себеби Кыргызстандын ИПсы менен же Россияда ИПсы деле ачпай эле самозанятость менен кирсеңиздер Валбереске болот. Регистрация болуп Валбереске киресиздер. Анан ИПнын жакшы жагы,
каалаган товарыңызды сатсаңыз болот. Бирок бир направленияны, бир гана жол багытты тандайсыз. Мисалы үчүн кийим кече болсо, кийим кече багытын тандайсыз дагы ошол кийим кече боюнча сатасыз. Мисалы үчүн мен музыкальный ушул музыкалык аспаптардын тандагамын мен ИП менен. Мен бир гана музыкальный аспаптар сата алам, себеби ИП менен кийим кече башка нишага өтө албайм. Ал эми самозанятостун бир өзгөчөлүк жагы өзүңүздүн кол өнөрчүлүк менен жасаган товарыңызбы, бөлөк бирөөнүн брендин, бөлөк бирөөнүн өзүнүн ар кимдин өзүнүн чыгарган товарын сиз сата албайсыз. Сиз ушул өзүңүздүн кол өнөрчүлүк менен кылган товарларыңызбы, өзүңүз жасаган товарларбы, же болбосо ошо бирөөнүн бренди болсо дагы ошону бекитип, брендин бекитип, башкача упаковкалап гана киргизип сатсаңыздар болот. Валбрестен башка мына Озон жана айтып кеткен Яндекс.Маркет, Сбермаркеттердин бардыгы булар российский паспорт, российский ИП болмоюнча же ООО болмоюнча булар бизди өздөрүнө регистрация кылып кабыл албайт. Ошол жактары бар. Эгерде ушул Кыргызстанды өзүбүздөрдү аябай да Бишкекте эң сонун цехтерди ачып, эң сонун буюмдарды тигип, жакшы ушу Казакстанга, Россияга аябай жакшы тармактарга өздөрүнүн товарларын сатып жүргөн өзүбүздүн мекендештер бар. Эгерде сиздердин ушу ИПыңыздар жок болуп, же ушул маркетплейстин Валбрестен сырткары башка маркетплейстерге дагы ушу со склада ФБС деп кире турган киргиңиздер келсе, ал тууралуу да жардам бере алам, себеби менде ИП дагы бар, ООО дагы бар. Сиздердин товарыңыздардын бардыгын ушул маркетплейстин бардыгына жүктөп, закондуу түрдө келишимдин негизинде сиздердин товарыңыздарды ошол маркетплейстин бардык маркетплейске жүктөп, өзүңүздөр ошол отурган ордуңуздарда ноутбугуңуздардан ачып, кайсы товарыңыз кайсыл маркетплейсте кандай сатылып атканын контролировать этип гана отурсаңыздар болот. Ал тууралуу дагы жардам бергенге даярмын. Сиздерден товар, менден ООО же ИП, анан сиздердин товарларыңыздардын маркетплейстин бардыгына киргизип берем. Валбреске кааласаңыздар, Озон бардыгына, Яндекс маркет, Сбермаркет, Алиэкспресс, ушулардын бардыгына сиздердин товарыңыздарды киргизип, ошол товарларды өзүңүздөр ошол үйүңүздөрдөн жылы жумшак жериңизден жылбай, ноутбукту гана ачып, ошол жерден кайсыл товарыңыз кайсыл маркетплейсте кандай сатылып атканын текшерип, кайсыл числодо, кайсыл ар бир айдын же ар бир жуманын кайсы күндөрү кайсыл маркетплейстен сиздерге акча түшөрүн эсептеп отурсаңыздар болот. Эң жакшы шанс. Анан жок, өзүбүздүн товарды өзүбүз маркетплейске кирип, өзүбүз сатабыз деп ошолго өздөрүңүздөрдүн ушу керектүү документтериңиздердин бардыгы бар болсо, андан да эң сонун ыңгайлуу өзүңүздөр кирип, ошо регистрация болуп, ушу сайттарга как создавать карточки деп айтылат. Анан ушул өзүңүздөр бир сактап кое турган складтарыңыздар же квартирадан бир бөлмөнү бошотосуздарбы, ошондой жерлериңиздер болсо, товарды ошол жерге жыйып, со склада ФБС деп айтылат. Бул эмне деген? Со склада ФБС бул маркетплейсте эки түргө бөлүнөт. Эгер майда товарлар болсо, ирик товарларды деле, жок өзүмдө складым жок, Валбрес ушу маркетплейстер өздөрү сатсын десеңиздер, упаковкалап, ушу коробкага жакшынакай упаковкалап туруп, ушу маркетплейстердин складына жөнөтөсүздөр. Бул со склада маркетплейс деп айтылат. Ал эми со склада ФБС деген нерсе, бул өзүңүздөрдүн складыңыздар, заказдар түшсө, өзүңүздөр компьютерден ошол заказдарды карап турасыздар. Заказ түшкөндө өзүңүздүн складыңыздардан ошол товарды упаковкалап, штрих-коддорун жармаштырып, анан ушул жакынкы арадагы ошол маркетплейстин складтарына жеткизип бересиздер. А калганын маркетплейс өзү сатат. Ошол нерсени со склада ФБС деп айтылат. Ушу эки түрдү унутпаңыздар. Анан эң жакшы мүмкүнчүлүк ушу Яндекс Маркет ФБСни, ушул маркетплейстин ичинен Яндекс Маркетте эки өзүнүн Яндекс Маркет по России дегенде бар. Анан кайра эле Яндекс Маркет по Москве экспресс доставка дегени да бар.
срочный клиентке сиздин товарыңыз керек болуп кала турган болсо, заказ срочный түшөт. По России, мисалы үчүн бүгүн заказ түшсө, эртең саат 12ге чейин чогултуп жеткизип берсеңиз болот. Ал эми бул экспресс доставка деген саат азыр заказ түшсө, бир 2 сааттан кийин даяр болсо, курьер алып кетет деген дагы эң жакшы шанстар бар. Себеби мен силерге мындай эле пример келтирип кетем. Мисалы үчүн мендеги могу аспап да, бул гавайский укулеле деп айтылат. Ушул товар ушул Валберестен, маркетплейстен бардыгында ушул товар бар. Валбересте да бар, Яндекс маркетте да бар, Озондо да бар, Сбермаркетте да бар, Алиэкспрессте дагы бар. Ушул товарга ошол маркетплейстин ичинен бирөөсүнөн заказ түшүп калса, экөөсүнөн деле заказ түшүп калса, мен сразу ушул, себеби мен остатокто бул товар канча экенин указать этип коем, 10 штук бар деп. Бирден заказ болобу, экиден заказ болобу, сразу мен бул товарды коробкага салып, упаковкалап, штрих-кодун жармаштырып, даяр кылып туруп, анан заказ готов к отгрузке деп басам. Баскандан кийин, эгер со склада болсо, складына жеткизип берем. Эгер экспресс доставка болсо, курьер келип менин дүкөнүмөн алып кетет. Ошол сыңарында эле сиздер дагы ошолордун бардыгына окуп үйрөнүп, товарыңыздарды бирөөгө көрсөтүп, реклама берип отурбастан өзүңүздөр как создавать карточкасын создавать этип, сүрөткө тартып керектүү. Эгер кийимдер болсо, ушул эң сонун биринчи клиент тарта турган сүрөт болуп эсептелет. Ошол сүрөттөрдү модельдерге киргизесиздерби, иши болсо эң сонун кылып сүрөткө тартып, киргизип, бизнесиңиздерди өркүндөтсөңүздөр болот. Анан ушу маркетплейске эң керектүү компьютер сөзсүз керек болот. Анан мынага окшогон термопринтер деген аябай эң керектүүсү ушул термопринтер. Бизде ушул товарларыбыздын, өзүбүздүн артикулдарыбыз болот, өздөрүбүздүн штрих-кодторубуз болот. Ошолорду ушул бизге распечатка кылып берет. Бул эң сонун нерсе. Валбересте деле ушундан распечатка кылып беребиз, штрих-кодун. Озонду деле деги койчу, Яндекс маркет, Сбермаркет бардык Алиэкспресстен бери ушулардан товардын штрих-кодун ушул термопринтерден распечатка кылып, товарыбызды упаковканын сыртына ушуну жармаштырып, анан ушул өзүбүзгө жакын жердеги складдарына алып барып жеткизип берсеңиздер болот. Эгерде дагы да бул тууралуу маалымат уккуңуздар келсе, номеримди дагы айтып кетем: 8925 866 63 56. Атым Эдита. Ушул номерге байланышсаңыздар, кеңинен кеңсири маалымат берем. Кандай кылып киришти, кантип создавать карточки, эмне документтер керек, кандай кылганда ушул сайттардан сата алсаңыздар болот. Ушул тууралуу да кенен маалымат берип кетким келет. Кете алам. Анда эмесе сиздер менен коштошом. Аман туруңуздар. Дин соолугуңуздар чың болсун, эч качан оорубаңыздар. Туткан орозоңуздар дагы да кабыл болсун. Өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн жердештерибиз ушул жакшы ийгиликтерге жетишип жүрө бериңиздерге тилектешмин. Саламатта калыңыздар.